Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 24 сентябрь 2023 жыл. Мен сиздерге 2 гектар жер көргөзмөкчүмүн. Тагыраак айтканда 2 гектар сатылуучу жер туугандар. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер бул жага келүү үчүн Воен Антоновкадан Школьная көчөсү менен совхоз Фрунзеге келткен көчө менен түз түндүктү карай келесиздер. БЧКдан өтөсүздөр. Анан бир аз эле жүрсөңүздөр оң тараптыкы карай кирген мондай көчө бар. И ушул жерден бир аз эле чыгыштыкка карай жүрсөңүздөр туугандар, мынакей 2 гектар жерибиз ушул жерде жайгашкан. Кызыл китеби бар туугандар. Анан фурра киргизем десеңиздер, фурра киргенге деле шарты бар, мынакей жолу. И түз бул жол менен дальше түшүп кетсеңиздер объезднойго, объезднойдон Дордойго барганга деле ыңгайлуу, бул жагдан Сокул тарапка чыкканга деле ыңгайлуу. А эгер түштүктү карай кетсеңиздер, Воен Антоновканын Фрунзе чоң трассасына чыгып бара аласыздар туугандар. Эми калган маалыматты жерге барып берейин туугандар. Сиздер лайктан басып, жана ушундай чоң жер издеген тааныштарыңыздар менен видеону бөлүшүп туруңуздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жерге да жетип келип калдым туугандар. Мынакей бул жерибиздин көрүнүшү. Бул көчө тарабы. Анан батыш жагы деле мондай көчө. И бул жерден, мондай жерден киресиздер. Мына могу жерден башталат жер. Анан ар жакка мондайдан чоңойот туугандар. 2 гектар мондайдан жер. Азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Так, кызыл китеби бар негизги эң жакшы жери. Анан туугандар, жанакы чоң жолдон түз элесиздер, чыгышты карай келесиздер, асфальт жол менен. Оң тарапта мынакей кошуналар, үйлөр, мондайдагы производство чыгы, өндүрүшпү же иш кылса мондай ишкерлер жалаң туугандар. Тегерек четте бирөө мал менен алектенген, бирөө мондай склад, бирөөсү өндүрүш, кыскасы ушундай жер. Оң тарапты карап келсеңиздер, жолду көрөсүздөр. Жолдон кийин мынакей мондай пескоблок менен тегеренте тосулган ушундай 2 гектар жер жайгашкан. Андан кийин деле мынакей бул жагында кошуналар бар дагы туугандар. Электр энергиясы бар экен, 3 фазалуу. Бардыгы могу столбалары баары тартылган, аларга да полный төлөнгөн. Келип эле эмне салсаңыздар, сразу эле электр энергиясын тартып ишти баштай берет экенсиздер. Транспорт киргенге мынакей кошуналарга азыркы учурда мына чоң мондай фура кирген учурда транспорт киргенге деле шарт бар. Мына жол асфальт и жана айткандай түз чоң жолго чыксаңыздар, ылдый түшсөңүздөр, объездной, аны менен Дордой тарапка кетсеңиздер болот, Сокул тарапка кетсеңиздер болот. Өйдө чыксаңыздар, совхоз кечиресиздер. Воен Антоновка чоң Фрунзе трассасына чыгып, ал жак менен деле шаардын бурч-бурчуна же Сокул тарапка жүрсөңүздөр болот. Транспортко деле жакшы жер туугандар. Анан мынакей бул жерден башталат. Мондай забор менен тегеренте тосулган. Бул жерден бир кире бериш кылсаңыздар деле болот экен. Кирген эмеге. Кийин эмне курасыздар, чоң цех курасыздар, фабрика же эмне кылсаңыздар да, бул жактан дагы бир кире бериш кылсаңыздар деле болгудай. И бул жагында да мондай көчө бар. Бул көчө менен барып, аркы белинен да бир киргенге шарт кылып аласыздарбы? Эми бизнесмен, баякелер өзүңүздөр аны келип көрүңүздөр. Мен колдон келишинче маалыматын берип атам. Электр энергиясы жөнүндө айттык, 3 фазалуу мынакей мондайынан тартылган. Мынакей. Бул жагынан да тартылыптыр, бул жагынан да тартылыптыр. 3 фазалуу электр энергиясы, бардык төлөмү төлөнгөн булардын. Келип эле кошосуздар. И суусу болсо туугандар, ушул 2 гектар айдоо жердин 6 жеринен 50 метрден скважина казылыптыр туугандар. Аны дагы өзүңүздөр ошол ишиңиздерге жараша чыгарып ала бересиздер. 6 жерден уже скважина казылган даяр. И чек аралар эч кандай талаш эмес, башка эмес, полный аныкталып, монтип 6 катар бекен, 4 катар бекен. Ушундай фундаменттен кийин кээ бир жери 5 катар, кээ бир жери 4 катар, 6 катар мондай пескоблок менен тегеренте забор кылынган, жана ар бир мондай жерине колонналары да куюлуптур туугандар. Чек аралары да так кызыл китеби колунда 2 гектар. Быйылкы жылга бир аз бул жерге бир нерсе арпабы, бир нерсе себилген окшойт. Негизинен кызыл китеби бар, мондай өндүрүш, мына үй салгандар деле бар экен, мал кармайсыздарбы? Көпчүлүгүңүздөр үчүн да жакшы вариант туугандар, тааныштар, достор менен да бөлүшсөңүздөр, бизнесмен туугандарыңыздар менен. Көпчүлүк эле баякелерге керектүү 2 гектар жер туугандар. Так, чек арасы эң эле түштүк чек арасы, мынакей ал жакта деле ушундай забор менен тегеренте 2 гектар жер тосулган. Мынакей түштүк чек арасы деле мондай забор менен тосулган туугандар, тегеренте ушундай кенен 2 гектар жер. Айтылбаган дагы эмне маалымат калды туугандар. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт.
Сотыгына $1300 екен туғандар. 2 гектар жер, сотыгына $1300. Жана дагы сүйлөшүү болот. Басы сотыгына $1300. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Туғандар звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Жана бул видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул жер ээсине да чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туғандар саламатта калыңыздар.